Садыр Жапаров Орхан инандыны кайтарып алуу боюнча маселе көтөрдүк. Президент Садыр Жапаров Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан инандынын Түркиянын атайын кызматтары уурдап кетиши боюнча пикирин 24 KG агенттигине билдирди. Белгилей кетсек, 5-июль күнү Түркиянын президенти Орхан инандыны атайын топтор Кыргызстандан алып келип, түрк сотторуна өткөрүп бергенин жарыялады. Бүгүн Тышкы иштер министрлиги Түркиянын Кыргызстандагы элчисине нота тапшырды. Садыр Нуркожоевич коомчулукта кызуу талкуу жаратып жаткан Орхан инандынын Түркия тарабынан уурдалып кетишине байланыштуу кандай комментарий бересиз? Орхан инандыны дайынсыз жоголду деп массалык маалымат каражаттарына чыгаары менен мен дароо күч органдарынын жетекчилерин чогулткам. Бардык күчүңөрдү жумшап, тез арада тапкыла, чек араларды катуу карагыла деген буйрук берген. Ошол күнү Орхан инанды жөнүндө толук маалымат алгам. Көрсө, буга чейин эле 2016 жылдан бери 3 жолу уурдап кетүү аракети болгон экен. Үчүнчүсү кыш айларында болуп, анда Камчыбек Ташиев сактап калыптыр. Тагыраагы УКМКнын балдары сактап калышкан. Аны Орхан инанды жана анын үй бүлөсү да билет экен. Ошондо Камчыбек Кыдыршаевич жалгыз жүрбө, дайыма жан сакчы менен жүргүн деп эскерткен экен. Кенебестик кылып коюп турду. Эми эмне болот? Түркия тарапка доомат коесуздарбы же жокпу? Албетте коебуз. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевке тапшырма берди. Элчисин чакырып, наразычылык нотасын берди. Бүгүн тапшырды. Кандай жооп күтсөк болот? Кайтарып алып келүү мүмкүнбү? Эң негизгиси аман эсен экен, өмүрү узун болсун. Кайтарып алып келүү боюнча маселе көтөрдүк. Бирок азырынча Түркия тараптан расмий жооп келе элек. Ооз-эки түрдө Орхан инанды силердин жаран эмес, биздин жаран. Бизден жарандыктан чыккан эмес деген жообун берип атышат, деди. Түркиянын расмий жообун күтүшүбүз керек. Булак 24 KG. Баткенге элден 120 миллион сомдой чогулду. Министрлер кабинетинин Баткендеги өкүлчүлүгүнүн эсебине коомчулуктан 116 миллион сомдон ашык акча түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебине 2,5 миллион сомдон көп каражат чогулду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев маалымдады. Ушул кезге чейин бул каражат сарптала элек. Ушул жумада каражатты жумшоо тартиби бекитилет. Ал акча жаңжалда жабыркагандарга жардам берүүгө колдонулат, деди Жунушалиев. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта каза 27 жаранын үй бүлөсү 1 миллион сомдон кенемталды. Чатакта жабыркаган дагы 67 үй бүлөгө тарткан зыянына жараша 50 миң сомдон 1 миллион сомго чейин акча төлөнүп берилди. Жунушалиевдин маалыматына ылайык, кенемтөө үчүн жалпысынан бюджеттен 51 миллион сом каралган. Министрлер кабинети чек ара жаңжалындагы зыяндын көлөмүн 1,3 миллиард сом деп эсептеген. Булак Азаттык. ЖМК Чыңгыз Жумагулов жакында абактан чыгат. Кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген кайман аты менен таанымал Чыңгыз Жумагуловдун жаза мөөнөтү аяктап, жакынкы күндөрү абактан чыгаарын жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан тастыкташты. Мекеме Жумагуловдун качан чыгарып так айткан жок. Маалыматка ылайык, анын жаза мөөнөтү мунапыс жана башка жагдайлар боюнча кыскартылган. Бишкектин 1-май райондук соту Чыңгыз Жумагулов боюнча 2020 жылдын 19 июнунда өкүм чыгарган. Судья Адылбек Эсенбаев Жумагуловду жаза кодексинин 43 беренеси жана 248 беренеси менен коюлган айып боюнча актаган. Жаза кодексинин 266 эң баштык беренеси боюнча күнөөлүү деп таап 5 жылга кесилген. Мамлекеттик айыптоочулар 15 жылга эркинен ажыратууну суранган. 39 жаштагы Жумагулов Бишкекте 2 адамды мыкаачылык менен токмоктоп өлтүрүүгө шектелип, 2020 жылы 11 апрелде кармалып, номер 1 тергөө абагына камалган. Каза болгондордо шектүүлөрдө криминалдык топтордун мүчөлөрү экени аныкталган. Талдоочулар муну уюшкан кылмыштуу топтордун таасир талашы катары баалашкан. Булак Азаттык. Асель Кадырбекова бардык үй бүлө эс алып жүргөндө менин кызым оорукчан апасы менен үйдө олтурууга мажбур. Бардык үй бүлө эс алып жүргөндө менин кызым оорукчан апасы менен үйдө олтурууга мажбур. Мындай пикирди ырчы өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Кызыма кечине капаланып турам. Бардык үй бүлө эс алып жүргөндө менин кызым оорукчан апасы менен үйдө олтурууга мажбур. Эгер чыныгы эркек болсо, эч нерсеге карабай жанында болмок. Кызым дагы бактылуу болмок. Ошондуктан кыздар күйөөңөрдү туура тандагыла. Сүйдүм күйдүм деп учпай күйөөгө деп билдирген ырчы. Булак Назар Ньюс KG.